Бөтөн өлкөнүн салкын таңы. Метро биринен бири озуп кетүүгө шашылган калың жұрт. Миллиондогон элдин арасында жалгыз. Жаңы иш, завод, курулуш деп жүргөн сыртта өткөргөн 10 жылдын ар күнү үй бүлөсүнүн жыргалчылыгы үчүн. Байман булгары менен иштейт. Кыргызстанга кайтып келип өз ишин ачкан. Бир кезде өзү чет жактан үйрөнгөн өнөрүн эми жанында иштеген 2 жаш жигитке үйрөтөт. Мен бир нерсени түшүндүм. Бул өз мекенибизге Кыргызстанга жардам бериш үчүн сөзсүз эле чет жакта жүрүш керек эмес, өз мекенибизге келип кичинекей болсо да иш баштап, башка адамдарды жумуш менен камсыз кылып жардам берүүгө болот экенин түшүндүм. Кыргыз жараны бул суверендүү Кыргыз Республикасынын жараны. Ал үчүн жарандык терең маани жана баалуулукка ээ түшүнүк. Ал этникалык, диний, аймактык, жыныстык же башка айырмачылыктарына карабастан Конституция менен кепилденген бардык укуктарга жана милдеттерге ээ. Жарандуулук бул паспорттун өзү эмес. Бул адамдын өз өлкөсү менен болгон байланышына, ата журтуна болгон сүйүүсүнө жана коомдук турмушка жигердүү катышуусуна байланышкан түшүнүк. Жарандык активдүүлүк бул үй бүлөгө кам көрүү, табиятка аяр мамиле кылуу, мамлекеттин алдындагы милдеттерди аткаруу жана мыйзамдарды сактоо. Дал ушул баалуулуктар чыныгы жарандуулуктун негизги өзгөчөлүктөрү. Ар бир мигрант кыргыз баалуулуктарынын элчиси. Буга Байман терең ишенет. Ал кайсы жерде болбосун өз элинин, өз маданиятынын жана келечегинин бир бөлүгү бойдон кала берет. Мен кыргызмын деген мени көрүп Кыргызстан жөнүндө башка элдердин калыптануусу калат деп, кандай адамдар жашайт аякта деп. Ошондо мен өзүмдү бийик кыргыздын жараны катары татыктуу алып жүрдүм. Мен Кыргызстанга кайтып келгенине өкүнбөйм, анткени биякта өзүңдүн жериң, жакын адамдарың бар. Мен өзүмдүн үйүмдө жүргөнүмдү сезем да, Кыргызстанда жүргөндө. Үйгө кайтуу дайым жеңил болбойт. Мыйзамдар, эрежелер, жергиликтүү жашоо шарттары унутулуп калат. Андыктан мурдагы мигранттар бири-бирине дем берүү үчүн чогулуп, кээде жөн гана жагымдуу убакыт өткөрүшөт. Чет жакта жүргөнүмдө Кыргызстанда болуп аткан шайлоолорго катыша албаганыма өкүндүм мен аябай. Кыргызстанга келгенде бул кыргыз жарандарын ар бир добушу Кыргызстан үчүн аябай маанилүү экенин түшүндүм. Байман өзүн баатыр деп эсептебейт. Болгону кереги тийген, колунан келгенин бөлүшө алган, жалпы ишке салымын кошо алган жерге кайтып келгенине кубанат. Кыргыз жараны болуу паспорттун өзү гана эмес. Бул жүрөгүң менен мекениңе таандык болуу, өзүңө калыс, элиңе ак болуу, куруп үйрөтүп бирге жашап, жакыныңды жөлөө. Ар күнү кичинекей болсо дагы чын дилиңден аткарылган иш. Кыргыз жараны бул сен, керек болгон жерде, киндик каның тамган жерде, ар бир инсан керек болгон жерде.